Бүгүнкү таңда Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын кызматкерлери кара түтүн аралашыш кайгы менен тосуп алды. Анткени түнкү саат 1 чамасында окуу жайдан алоолонгон от чыгып, өрт өчүрүү кызматы чакырылган. Өрт кырсыгы дал ушул мен турган Ниязалы атындагы музыкалык училищанын концерттик залында чыккан. Бул жерде столдар, фортепиано жана ошондой эле эң кымбат баалуу 2 рояль күйүп кеткен. Азыркы учурда бул жер өтө кооптуу болуп, шыптан жыгаш түшүп кетүү коркунучу бар. Өрт концерттик залдын ичин толугу менен каптаган. Эшиктер күйүп, башка бөлмөлөргө жалынды өткөрбөй өрт өчүрүүчүлөр жеринде суу менен токтотуп калган. Ал эми студенттер болсо биринчи парага келип, өрттүн чыккандыгын көрүп, окутуучусу жок болсо да өздөрүнүн бөлмөсүндө сабакка даярданып жатышты. Бул арада эшикте адамдар топтолуп, окутуучулар келе баштады. Окуу жайдагы өрт Тамара Казакбаеваны өзгөчө кайгыга салды. Ал өрттө табылгыс музыкалык аспаптарды жоготту. Өзү 48 жылдан бери эмгектенип, студенттерге вокалдан сабак берген. Мен азыр остановкадан түшүп келатсам эле мына терезелер неме болуп калыптыр. Эмне болду десем мына кыздар педагогдор сгорело дейт. Ой, эмне болуп сгорело? Канчада? Түн үчүндөбү же эмне? Ой, рояльды карачы. Токон Султан кандай биречетчи эле ушу рояльдарды. Ой, эмне болот эми? Маалыматтарга караганда окуу жайдын имараты 20-кылымдын орто ченинде салынган. Музыкалык окуу жай болгондугуна 55 жыл болгон. Буга чейин эскилиги жетип, бөлмөлөрүндөн жарака кетип, жаан жаса тамчы таам турган окуу жайда 200 ашык студент билим алса, 70ке чукул окутуучу бар. Өрт көбөйүп кеткенде бул жерде АЗС бар болчу. Бул эң чоң бизге коркунуч жарата турган АЗС жарылып кеткенде бул жерден эч нерсе калмак эмес. O дагы чоң бизди Кудай сактады. Ошон үчүн биз азыр ушу сиздердин телевидениеден пайдаланып, жаныбыздагы АЗСти алып салуусун сунуштайт элек. Мына ушундай өрт бул тилсиз жоо деп айтылат эмеспи? Даанагүл 3-курстун студенти. Ал окуу жайдын концерттик бөлмөсүнө акыркы кирген студент. Окуусун бүтүү алдында турган чыгармачыл инсан залда концерт берүүнү пландаган. Бирок акыркы жолу концерттик залга киргенимде абдан менин көз карашым да башкача болгонда, эмнегедир жүрөгүм сезгенби? Бир караганда портреттер өзүнчө мени мындай муңдуу карагансып, ушундай бир сезимдер болгонда, негедир өзүм деле түшүнбөй калгам. Өрттөн кийин окуу жайдын ички бөлүмдөрү ыш болуп, түтүндүн жыты кетпей турду. Бирок окутуучулар сабак өтүрлөрүн айтты. Окуу жайда жалпысынан 35 бөлмө бар. Бул жердин жетекчилиги окуулар үзгүлтүккө учурабады дегени менен бөлмөлөр мындай ыш болуп, сабак өтүлгөнгө таптакыр мүмкүн эмес. Өрт кырсыгы эмнеден улам чыккандыгы тактала элек. Бөлмөлөрдүн ичинде электр мештери жок болгон. Алдын ала божомолдор боюнча өрт электр чубалгыларынан келген. Учурда окуу жай канча зыян учурагандыгы да аныктала элек. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.